Менин Алаяк деген күлүк атым болор эле. Курсташ дос балам Атабек айылга келген сайын ал күлүккө суктанып, кошо чөп салып, алдын тазалап, жардамдашчу. Ошончо аракет кылып жакындаса да Алаяк Атабекти бышкырып, чоочуркап, жанына жолотчу эмес. Ат минбеген Атабек деп азилдейр элем. Анын стипендиясын алып келген кантты Алаяк дала эле жеди го. Ошондо Атабек досум айтты эле мага, бул күлүгүң тууралуу аңгеме жаз деп. Андан бери 40 жыл өттү. Туз буйруп Америкада жашап калганымдан бери ковбойлорго көп барам. Кыргызстандагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан көкбөрү боюнча Америкалык курама команданын мүчөлөрүн да жакшы тааныйм. Америкалык жазуучу досум Келли Маккой эмне үчүн мустангдарды жакшы көрөсүң деп сурап калды. Ошондо Алаяк жөнүндө айтып берсем, абдан таң калып, аңгеме жазчу да экенсиң деп сунуштады. Ошентип Атабек досум 40 жыл мурда айткан сунуш ишке ашып, Америкадагы досум Келли айткан соң чыгынып, киришип жазып, Атабекке салып жиберген элем. Элеттин балдары кичинесинен эле жылкыга жакын болот. 3-4 жашынан эле ат мине башташат. Башкалардай эле мен да бала кезимден ат минип өстүм. Жоошу болот, азоосу болот дегендей, аттан далай жыгылчубуз. Менин бер жагы 4 жолу колум сынды го аттан жыгылып. Атты жакшы көрсөң ага карайсыңбы? 15-20 күндө гипстелген сынган колуң айыгат. Гипсти алып ыргытып, кайра аттанасың. Биздин элде ат адамдын канаты деп айтышат. Көкбөрү, эреңиш жана башка ат оюндарында ат мыкты, акылдуу, тажрыйбалуу болбосо жеңишке жетпейсиң. Улакты эңип жатканда минген аты чабандеске каршы атчандын атын жөөлөп, капталдап түртүп, ылайыктуу кырдаал түзөт. Сенин атың каршы тараптын чабандеси чабуул койгондо дайыма соорусун салып турат. Акылдуу ат чабандесин сак сактайт, коргойт. Ал менин башыман далай өткөн. Минген атың сени коргобосо кырсыкка учурайсың. Ат сенин өтө жакын досуң болуп калат. Оор таймаштын алдында аны менен кеңешесиң, анын табын, абалын сурайсың. Анын даяр экенине ишенгенде гана таймашка чыгасың. Бир жолу менин Алаяк күлүгүм чоң ат чабышка тапталып калып, мен бөлөмдүн жаңы үйрөтүлгөн быштысын минип улакка түштүм. Улак кызып калган маалда алдыдагы чабандестин аты беде талаасындагы огарыктан аттаганда улак түшүп кетти. Артында куйругулаш келе жаткан мен аттын оозун тартып, улактын арткы шыйрагынан эңе бергенде, минген быштым капталдай тура калса болобу? Менин артымда күү менен келе жаткан чабандес капталдай берген атымды мени менен кошо тоголото коюп кетти. А менин Алаягым мындай жагдайда эч качан капталын салбай, соорусун салар эле. Соорусун салган атты башка жылкы даап кое албайт. Москва Лагвиненко көчөсүндөгү ооруканада жатып калдым. Курсташтардан а дегенде эле Атабек менен Базарбай келди. Базарбай бизден улуураак эле, кобурап-собурап, абайлаш керек деп акылын айтат. Атабек күндө сабактан чыкканда 2 булочка менен кичине бөлкө айран алып келет. Ал деле сабактан чыгып ачкада. Чогуу тамактанабыз. Анан эле баштайт ал. Эмне бирөөнүн атын минесиң? Алаяк деле минсең болбойбу? Кана, башынан айтчы, эмне болду эле дейт. Атабек мага 20 күн келди ооруканадан чыкканча. 20 күн айран менен булочкаларды аймап баштаганда ушул суроолорун берет. Мен да тажабай кайра башынан түшүп айтам ага болгон окуяны. Бир жолу Атабектен сурадым. Айылыңарда жылкы көппү деп. Ал бир топко унчукпай калып, анан кеп баштады. Эй досум, биздин айыл илгери Кудайархандын жашыруун чеби турган бийик жерде. Оңой менен бара албайсың. Жылаңач аска зоокалар. Алардын чокусун түбүндө туруп башыңды көтөрүп карайм десең, тебетейиң башыңан жерге түшөт. Абдан типтик. Жайыт жер өтө аз, чабык жок эсе. Бир уй 8 кой эле бакканга уруксаат берген Совет өкмөтү. Анан кайдагы жылкы? Ырас совхоздун бөлүмүнүн бригадиринин мингичи аты бар эле. Бирок ал киши аны минбейт эле. Сылап сыйпап багат. Минсе бир айда бир чарбанын кеңсесине айылга калып келгени барганда гана ээрин токуп жөнөп калат. Кеңсеге айланма жол менен барса 80 чакырым.
Ашуу аркылуу 25-30 чакырым. Бригадирибиз бир түнөп кайра келет. Келген сайын атын мактап, бул менин жоргом Камчыбектин жоргосунан кем эмес. Керек болсо күнү барып күнү келгенге жарайт. Бир күнү бригадирдин аты тик жарадан кулап өлдү. Көргөн адамдар жаны чыга электе мууздап адалдап коюшуптур. Карыялар бөлүккө бөлүп, жылкыңдын акчасынын ордун тургузуп берели десе ал кашайып болбоду. Мени дагы 2-3 баланы ээрчитип, жылкынын сөөгүн ээн жердеги жардын түбүнө сүйрөтүп барып көмдүрүп, таш менен корумдатып койду. Эми бул жерди тору жоргонун жары деп атап жүргүлө балдар, деди. Бир маалда кадимкидей ийиндери солкулдап, үнүн чыгарбай ыйлады. Биз делдиреп, анын ийиндерин карайбыз. Ошондон баштап ал жерди биздин айыл тору жоргонун жары деп атап калды. Ошол адамдын жылкыны сыйлаганы, бапестеп кадырлап бакканы эсимден кетпейт. Атабек экөөбүз жей турган булочкаларыбызды да, ичели деген айраныбызды да унутуп, далайга мелтирип отурдук эле. Бул окуяны уккан соң Атабек экөөбүз ого бетер жакын болуп калдык. Атабек атка мине албайт деген тамашаны андан кийин эч айтпадым. Биздин элдин узун тарыхында баатырлар атынан ажыраганда сөзсүз жоого жеңилген. 2000 жыл мурда Кытай менен согушта Манастын аты Аккуланы Кытайдын көз катары жаа менен атып өлтүргөндө Манас оңбогон шып шайдар атты атканча мени атпайт белең деп ачууланган. Мен 18 жашымдан көкбөр оюнуна катыша баштадым. Менин күлүгүмдүн аты Алаяк эле. Экөөбүз 5 жыл чогуу ойнодук. Ар бир ишемби же дем алыш күндөрү оюн болот. Саяпкерибиз менен аталаш Ашкан байкем дайыма атты табында кармайт. Алаяк мен келгенде окуранып, кадимкидей сагынып тосуп алат. Көздөрү жалтылдап кетет. Экөөбүз 2 күн ат оюндарынын мелдешине катышабыз. Абдан чарчап, эртеси университетке сабакка кетем. Бир күнү университеттен түн ортосунда кеч келип калдым. Атымды сагынып, сарайга шарт кирип барсам, алаяк чочуп кетип караңгыда мени тааныбай, арткы туягы менен катуу тээп жиберди. Тизем аябай зыркырап ооруп, көзүмдөн жаш күйүлүп, бутумду кучактап ошол жерге отуруп калдым. Алаяк мени таанып, байкабай тээп алганына кечирим сурагандай, жыттап, окуранып, мен дагы, менин алаягым, сенде күнөө жок, өзүм күтүүсүз кирип келбедимби деп айтып жаттым. Ошентип экөөбүз менин бутумдун ооруганы басылганча сүйлөшүп отурган элек. Жайытта жүргөндө, бош жүргөндө алаяк эч кимге карматчу эмес. Мени көрөр менен башын чулгуп, оюн салып, мени көздөй таскактап келчү. Окуранып жыттап алар эле. Ал заманда биздин өлкө оруска багынып турган кез. СССРдин курамындагы 15 республиканын бири элек. Колхоз, совхоз деген бар болчу. Никита Хрущев бийликке келгенден тартып, Кыргызстандагы жылкы чарбасы өтө азайды. Миллиондон ашык жылкыдан 30 миңдей эле жылкы калган. Күч менен этке төгүлдү. Совет өкмөтү биздин элге жылкы бакканга уруксаат бербеди. Совхоздун эт планы толбой калганбы, айтор биздин шамал менен жарышкан күлүктөрүбүзгө каргашалуу күн келди. Айылдагы жылкынын баарын чоң машинелерге жүктөй башташты. Совхоздун чоңдору менен шоопурлар түшкү тамак ичкени аткананын жанындагы ашканага кирип, бакылдашып тамак ичип жатышканда, баягы ат оюндарына катышып жүргөн 5-6 бала машинелердин бортунан аттарды түшүрүп, өзүбүздүн аттарыбызды шашканыбыздан жайдак минип, тоо таянып жылкыларды айдап кеттик. Аларча өрөөнүндө ат жайлоо деген жайлоо бар. Машине унаа барбайт. Атчан гана каттайсың. Аталыш айтып тургандай жылкы баласына абдан жагымдуу. Чымында жок, ат башын чайкагандай. Ошол жерге калың жылкыны айдап барып жатып калдык. Артыбыздан дагы башка 2-3 бала келди. Бизге ок аташ, палатка жүктөнүшүп. Ошентип өзүбүздү илгерки жылкы тийген баатырлардай сезип, жыргап жатсак, коктунун оозунан эрбеңдеген 2 жөө адамдын караны көрүндү. Жондорунда ээр токум көтөрүп алышкан. Жакындап келгенде тааныдык.
Биздин райондогу милициянын начальниги менен совхоздун башкы зоотехник экен. Кыскасы, зоотехник бизден бир баланы кошуп алып, жылкыларды кайра айдап кетти. Начальник биз менен калып калды. Балдардын баары кайгырып жатабыз. Бир топко ыйладык. Аттарыбыз эми накаетке төгүлөрүнө көзүбүз жетип. Милициянын начальниги зоотехник аттан арда айтып жатканын кулагым чалды. Бул жакта уурулардын уюшкан тобу бар. Көптөн бери изин кууп жүрөм. Жылкыларды ээн капчык айларда бир топко жайып, анан куугундун изи сууганда Казакстанга өткөрүп жиберет деп атканын. Зоотехник башын ийкегилеп: ооба, акыры уурулар кармалат. А бул балдар экскурсияга келишсе керек. Жаш балдар турбайбы? Деди да аттанып кетти. Эртеси милициянын начальниги болуп айылга жөө жалаңдап жетип, бирибиз окууга, бирибиз ишке жөнөп кеттик. Кийин далай жыл өтүп, журналист катары милициядагы, прокуратурадагы тергөөчүлөр менен иштешип жүрүп, ошондогу милициянын начальнигинин астейдил мамилесин түшүндүм. Эгер жылкы менен бизди чогуу алып келсе, ар бирибиз кылмыш кодексинин мамлекеттик мүлктү уурдоо беренеси менен 5 жылдан 8 жылга чейин соттолуп кетмек экенбиз. СССРдин мыйзамдары катаал болчу. Жарым жылдай өткөн соң газетадан окуп калдым. Баягы милициянын начальниги медаль менен сыйланганын, эл аралык мал ууру контрабандисттердин уюшкан тобун колго түшүргөнүн. Ортодон 20 жыл өтүп, өлкөбүз эгемендик алып, эркиндиктин түтүнүн булатып калган. Тоолуу, алыскы райондордун бири ат башыга келип калдым. Бир жерден ат чабыш болуп жатканын көрүп, жылкыга жакын жадым автобустан түшүп калдым. Бир маалда чабылган күлүктөр мөрөгө келе башташты. О Кудай тобо, карасам эң биринчи болуп менин алаягым келе жатат. Чуркаган тас кагыда, өң келбети да, алаяктын өзү. Ат чабыштан кийин да көзүм алаяк күрөңдө. Артынан калбай жөө ээрчип алдым. Аттын көздөрү да баягы мага тааныш көздөр. Туяктары да алаяк. Эл 4 туягы ала болгон үчүн менин атымды алаяк деп коюшчу. Сол далысынын үстүндө чүкөдөй агы болор эле менин атымдын. Аттын ээси улгайып калган аксакал карыя экен. Аксакал, күлүгүңүздүн байгеси кут болсун, дедим. Рахмат уулум, деди карыя. Ыйманы ысык карыянын колун кармап учурашып, чыдай албай сурандым. Аксакал, күлүгүңүздүн тердигинин учун көтөрүп карасам болобу? Уулум, тердиктин астында, далынын учунда чүкөдөй агы бар. Ошону көргүң келип жатат го, деди карыя. Ооба аксакал, дедим таң кала карап. Жөө баспай минип ал, деп чылбырды мага ыргытты. Аттын басыгы, жүрүшү да алаяктыкы. Аксакал карыя чаткыягы чаткалдай дегендей керилген чоң кер жоргосуна минип термелип, алдыда жол баштап баратат. Мен өңүмбү же түшүмбү айтор билбейм. Жаш кезимдегидей алаяк күрөңдүн шайдоот, чала таскак басыгына моокумун гана айгыржал жайлоосунун кереметин да байкабай, карыяны куйругулай бастыра бердим. Уулум, мына бул биздин конуш деген үндү укканда гана кайра эсиме келдим көрүнөт. Узун желеде кызыл жоолукчан келин бей саап жатат. Арыраактагы көк шиберде тигилген жумурткадай аппак боз үй. Кемегеден ичке түтүн созолонот. Мен кайрадан желеге тигилем. Анда оң чакты күрөң, алаяк кулундар тизилип турат. Аксакалдын жадырап жайнаган байбичеси териден ийленип ышталган сабадан жыгач кесеге мелтилдетип кымыз куюп чалына сунду. Бул баатырга бер кесени, деди карыя. Биздин элибизде карыялар өзүнөн жашыраак адамдарга ушинтип эркелетип кайрыла берет. Экинчи кесени өзү алып дем албай тартып жиберди. Мен унчукпай кымыздан ичем. Баатыр эт пышканча жылкыларды көрсөтөйүн, деп тура баштады. Араң турган жаным шып тура калдым. Карыя жайлоонун төрүнгөсдөй басты. Мен артынан баратам. Көзүм желедеги эгиздей окшош алаяк күрөң кулундарда. Арыраакта оттоп жүргөн үйүрдүн айгырына карыя «Телтору, телтору» деп акырын үн салды. Аралык бир топ алыс болсо да, куйрук жалы сапырылган күрөң алаяк айгыр уктубу же көрдүбү, бизди көздөй таскактап келе жатты. Жаныбызга келгенде тык токтоп, чалдын кемселин жыттап туруп калды.
бул ким дегендей чоочуркаган көзү менен мени жалт жалт карап коет. А мен болсо сыйкырлап койгондой андан көзүмдү албайм. Баатыр, биз жаш элек, мына минтип сакалы куудай чал болдук. Ошон үчүн сен мени тааныбай калдың. А силер менин эсимдесиңер. Өмүрүмдө мени ушунчалык жек көргөн адамдарды көргөн эмесмин. Мен деле өзүмдү жакшы адаммын деп ойлочумун. Совхоздун эт планы толбой, күндө райкомдун секретарынан сөгүш угуп жатсак, жылкыларды этке төгөлү деп мен айта койбодумбу? Активдердин баары колдоп бир чечимге келгенбиз. Силер ат жайлоого айдап кеткен жылкыларды алып келип, машинелерге жүктөп, эт комбинатына чейин өзүм алып бардым. Мал союучу цехке киргизе баштаганда, жылкылар кадимкидей өлүмдү сезип, денелери калчылдап, шыйрактары титиреп чыгышпадыбы? Ошондо өзүмдү коркоо, мыкаачы, жаналык иш сездим. Сенин алаягың негизи тулпардын тукуму экен. Калчылдаган, титиреген бойдон цехке кирбей жаткан жылкыларды баштап бербедиби? Өлүмдү көздөй баштап бербедиби? Ошондон кийин 2 ай ооруп жаттым. Айгаарым менен парткомго, КПСС мүчөсүнөн чыгуу тууралуу арызымды жазып, башкы зоотехник кызматымды өткөрүп берип, туулган айылым ат башыга келип жылкычы болдум. Өз алдыбызча эркин мамлекет болгондон кийин жылкы фермасын уюштурдум. Кыргызстандын ар бир асыл тукум конизаводдорун тыкыр кыдырып, сенин алаягыңдын тукумун издеп таптым. Ал таза кандуу англис тукуму экен. Шаардагы квартирамды, машинемди, малдын баарын сатып, акча чогултуп, конизаводдон алаяктын тукумунан бир тай сатып алдым. Тайга ырымдап тел туру деп ат коюп, жетелеп жүрүп бактым. Эл мени, ха байкуш, акылынан ажырап, бир тайды жетелеп калды деп келекелеп жүрүштү. Телтору бышты кезинде баралына келип, дубан жарган бүлүк болуп берди. Бизде эле эмес, казактын кең талааларындагы далай аш тойлордогу чоң чабыштарга барып, байге алып жүрдүк. Ат чабыш сайын байгеге тай торпок, кээде машине утуп, Телтору экөөбүз бат эле мал топтоп алдык. 3-4 жылда жалаң күрөң байталдарды чогултуп, Телторуну үйүргө салдым. Телторунун тукумдары аны тартып дайыма күлүк чыкчы болду. Кечээки сен минип келген бышты чыкма күлүктүн аты алаяк күрөң, деди. Анан аксакал мага: Баатыр, баягы жылкыларды этке төгүп ит болгонум үчүн кечирим сураганым да, астыңа түшкөнүм да ушул. Бул алаяк күрөң быштыны минип кет. Кааласаң Телторуну алдыңа тартайын, десе болобу? Аксакалдын акылдуу, мейримдүү көздөрүнөн жаш кылгыра түштү. Мен да жашый түштүм аксакалды кучактап. Ооба аксакал, сөзсүз алам алаякты. Элибиз сиздей карыялар бар үчүн түптүү болуп келе жатат. Эртеси күрөң быштыны алаякты токуп минип, аксакалдын үй бүлөсү менен коштошуп, жолго аттандым. Чай кайнам жердеги канжолго келгенде аттан түшүп, алаяк менен көзүнөн өп коштошуп, ырым кылып, дагы жолуга арбыз деп үмүттөнүп, жүгөнүн шыпырып алдым. Алаяк үйүрүм кайда дегенсип, айгыржалды беттеп таскактап жөнөдү. Колума мен үчүн өтө аяр байлык өңдөнгөн, күмүш чегерилип шөкөттөп жасалган жүгөндү буурума кысып, Борбор калаадагы кетчү экспресс автобусту күтүп, алаяктын шамалга учкан жал куйругунан алыстаган сайын көздөн өчпөгөн алаяк туяктарын тиктеп, көзүмдөн жаш кылгырып турдум. Менин көз жашым кубанычтын, алаяктын тирүүлүгүнө кубанган жаш эле.